Блогер Гасанов Москвадагы кыргызстандык таксистке 1,5 миллиондук унаа белек кылды. Орусиялык белгилүү блогер Гусейн Гасанов Эген Абсаматов аттуу кыргызстандык таксистке Kia үлгүсүндөгү жаңы унаа белек кылды. Эген Абсаматов блогерди акысыз жеткирген алгачкы таксист болгон. Видеодо байкалгандай Гасанов бир нече таксини токтотуп, бир жакка шашып жатканын, бирок жанында акчасы жок экенин айтып, жеткирип коюусун өтүнгөн. Бирок көбүнчөсү баш тартышкан. Эң алгач Эген Абсаматов макул болуп, жолдо катар таанышып барышкан. Эген Абсаматов Кыргызстанда апасы жалгыз аялы, бир уулу, бир кызы менен жардамга муктаж экендерин айткан. Ошондой эле ал Москвага кызынын операциясына акча чогултуу үчүн келгенин айткан. Алар Киянын кеңсесине барышкан. Блогерлер дароо унаа сатып алышып, кыргызстандык таксисти алып кирип, каттап берип, ачкычты тапшырышкан. Эмоциясын жашыра албаган мекендешибиздин ыйлаганын көрүүгө болот. Ал такси кызматын аткарып жүргөн унаасына күнүнө 1600 рубль аренда төлөп келген. Учурда Гусейндин бул кайрымдуулугу интернет желесинде кызуу талкуу жаратып, ал тургай белгилүү шоу-бизнес өкүлдөрү колдоо постун жазышууда. Алсак Анжелика Кайратовна: Эген байке, унааңыз менен Кыргызстанга келиңиз. Гусейндин белеги деп такси кызмат кылсаңыз көп каражат табасыз. Сизге кезек менен отуруп калабыз. Унааңызды такыр сатпаңыз, эстеликке калсын, иштеңиз, байыңыз. Гусейндин белегин миллиондогон адамдар ала албай, сизге Аллах буйруптур деп жазса, алып баруучу Нурзат Токтосунова кандай сонун жаңылык деп жазган. Ошондой эле Москвада жүргөн ырчы Гүлжигит Калыков, Улук Сапаров, Бакыт Байсариев Эген Абсаматовго жолугушуп, жардам берүү үчүн атайын эсеп ачылды. Абсаматов Гусейн Гасановго ыраазычылык билдирип, унааны сатпай турганын билдирди. Булак ЖТТВ чекиткейчи. Дебат. Өмүрбек Текебаев: бүгүн баары кумтөрдү алдык деп жатышат. Биз Центерранын бир мыгын да ала элекпиз. 24 ноябрда КТРКда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун 3-күндүк дебаттары өттү. Анда Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров 2012 жылы Садыр Жапаров кумтөрдү өлкөгө кайтаруу боюнча демилге көтөргөндө, сиз ошол демилгени колдобой койгонсуз. Ошого эмне себеп болду деген суроо узатты. Атамекен партиясынын жобу: Садыр Жапаровдун 2012 жылы Жогорку кеңешке сунуш кылган токтомун колдогондо кумтөр Кыргыз өлкөсүнө өтүп калмак эле деген жаңылыш түшүнүк бар. Ал токтомду биз колдогон эмеспиз. Анткени 2003-2009 жылдардагы эле элге каршы келишимге кол койгон аткаминерлер жазалансын деген биздин сунуш ал токтомго кирбей калган. Чыккынчыларды, саткындарды эл билсин, алар жазалансын деген принцип менен чыкканбыз. Экинчиден, бүгүн баары кумтөрдү биз алдык деп айтып жатышат. Мен мына азыр ачык айтып койгум келет. Биз Центерранын бир дагы акциясын алган жокпуз. Биз Кумтөр Голд компанинин бир мыгын дагы өзүбүзгө алганыбыз жок. Алыш үчүн кызыл китеп дегендей бир документ болуш керек. Биздин мыйзамдарга ылайык аны өткөрүп алышыбыз керек. Биз өткөрбөй эле кумтөрдү басып жатабыз. Патруль кызматкери унааны алып, айып аянтына коюп койгондой эле коюп койдук. Ээси качан келет, эмне деп сүйлөшөт, эмне берет деп эле күтүп турабыз. Эгер мен туура эмес айтсам, эртең президенттин маалымат кызматы Текебаев туура эмес айтып жатат десин. Булак супер чекиткейчи. Бишкектеги мектептер онлайн окууга өттү. Бишкектеги мектептер бир нече күнгө онлайн окутууга өтүштү. Айрым билим берүү мекемелер бүгүн 25 ноябрдан тартып башташты. Башкалары эртең жана ишемби күнү үйдөн окушат. Бирок бул чаралар Борбор шаардагы эпидемиологиялык кырдаалга жана коронавирус же ОРВИ менен ооругандардын көп катталышына байланыштуу эмес. Шайлоо участоктары жайгаша турган муниципалдык мектептер 28 ноябрда өткөрүлө турган парламенттик шайлоого даярданышат. Белгилей кетсек, адатта окуучулар шайлоонун эртеси дүйшөмбү күнү окушчу эмес. Шайлоонун алдында сабактан бошотулганы эсибизде жок дешти айрым ата-энелер. Ошону менен мектеп окуучулары 25-29 ноябрь күндөрү үйдөн окушат. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы билдиргендей, шайлоонун алдында бардык мектептер салттуу форматта окушат. 29 ноябрда шайлоо участоктор жайгашкан бала бакча жана мектептерде санитардык тазалоо иштери жүргүзүлгөндүктөн сабактар өткөрүлбөйт. Андан кийин окуу кадимки форматта улантылат. Булак кактус чекиткейчи. Асылбек Жээнбековдун тарапташтары митингге чыгышты. Бүгүн 25 ноябрда Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунун алдында Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун тарапташтары митингге чыгышты.
Чогулгандар Жээнбековду камактан бошотууну талап кылышууда. Алар колдоруна ак ийилет бирок сынбайт, акыйкаттуулук, эркиндик деген жазууларды кармап алышкан. Эске салсак, экс-президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы Асылбек Жээнбеков Кумтөрдөгү коррупцияга аралашкан деп шектелип, УКМК тарабынан кармалган. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер, Жогорку Кеңештин депутаттары сурак берген. Айрымдары камалган, кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташкан үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. УКМКнын Кумтөр иши боюнча айыптоолорунда кен иштетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, пайданын көбү чыгым катары көрсөтүлүп, көз жумдуу мамиленин айынан экологияга олуттуу зыян келтирилгени белгиленген. Булак говорит Чекит ТВ. Шамурза Бөрүкулов, Камчыбек Кыдыршаевич Акаевдин келип, Бакиевдин келбей жатканы, Бабанов, Сариевтердин боштондукта жүрүшү, ал эми Асылбек Жээнбековдун абакта отурушу. Кыргызстандын Россиядагы жараны Шамурза Бөрүкулов УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевга кайрылуу жасады. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз өлкөдө президенттен кийинки эле адамсыз. Анын үстүнө түштүктүн кулунусуз. Түштүктүн бешиктеги баласынан жайкалган аксакалдуу 90-догу аксакалдарына чейин сизди элдик баатыр дешип, сиз менен сыймыктанып жүрөбүз. 2010-жылдагы сиздин элиңиз үчүн жасаган баатырдыгыңыз ар бир жарандардын жүрөгүндө түбөлүк сакталып калган. 7 апрелде Ак үйдү өрттөп, шаарды талкалап, мародёрлук кылышкан бардык баатыр сөрөйлөр биригишип, сиздин тырмаңызга да арзышпайт. Өлкөдө болуп жаткан мындай акыйкатсыздыкка чыдап тура албай, сизге кайрылууга туура келди. Мамлекеттик баңгизаттар менен күрөшүү мекемесинин алдындагы стендте илинип турган Жаныш Бакиевдин сүрөтүн Азаттык жана Апрель каналдарынын бир-эки эл бузар журналисттеринин айгай салып койгондугу үчүн алып салышты. Чындыгында ал мекеменин жанына эл деле барышпайт. Көпчүлүк калк ал сүрөттөрдү көрүшпөйт деле болчу. Ал эми кылмыштары башынан ашып, урпактарына чейин жетип ата турган түрмөдө жаткан Атамбаевдин сүрөтү. Бүткүл Борбор шаардын эли көрө турган жерде билинип турганы кандай? Кылмышкер деп камаганыңыз да кандай? Анын сүрөтүн дүйнө жүзү көрө тургандай кылып даңазалап пешенебизге ийилип алганыбыз эмне болду? Коңшу колоңдор эмне дейт? Эң башкысы, эмне үчүн мындай акыйкатсыздыктарга жол коюлуп жатат? Акаевдин келип кеткени, Бакиевдин келбей жатканы, Бабанов, Сариевтердин боштондукта жүрүшү, ал эми Асылбек Жээнбековдун абакта отурушу. 5 октябрда Атамбаевдин колтугуна кирип алган Казапаевдин чоң кызматты минип отурушу, түштүк эли сыйлаган, өлкөдөгү күчтүү саясатчы, өтө сабаттуу адам Келдибеков сыртта калганы, бир сонун иштеп жаткан Мариповдун кызматтан кетиши, ал эми 30 жылдагы бардык президенттердин тилин тапкан, ажолор жаман, ал эми ал аппак болуп чыгып кеткен, отко күйбөс сууга чөкпөй Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетин башкарып жатканы, Улукбек Кочкоров, Мырзахматов, Сарыбашев сыяктуу түштүктүн лидерлери элдин эсинен чыгып, каяктагы Сымап, Сымал, Жапыкеев, Маскарапоз, Алымкадыр Бейшеналиев, президенттин көлөкөсү Каныбек Иманалиевдер кызматта жүрүшкөнү биз үчүн таң калыштуу. Баарынан да Бакиевдин сүрөтүн тарых музейинен алып салгыла деген жугундукорлордун бийликке болгон талабы бизди тынчсыздандырып жатат. Эл тандап, жактырып шайлаган элдик бийликтин өз элине кылган акыйкат башкаруусу ушулбу? Сизге жагабы, жакпайбы билбейм, бирок элдин көзүнө оркоюп көрүнүп калган ушул маселеге көңүл бөлүп коюңуз, деп айтылат кайрылууда. Булак Назарньюз Чекит.орг. Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровдун багытын колдоп беришибиз керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев талапкер Текебаевдин айткандарына жооп берди. Кечээ күнү бир кандидат айтып жатат: мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого даярдангыла, мен президент болом деп. Көрдүңөрбү, булардын психологиясы бузулуп калган. Булардын максаты революция болуп турса, тез-тез элди талаптоноп, бийликти алмаштырып, мамлекетте стабилдүүлүк болбосо, өзү эптеп бийликке жетсе болду. Мындайларга биз жол бербешибиз керек. Мындан ары эч кандай революция болбостон, бардыгы мыйзам чегинде элдин эрки менен чечкенге мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Как будто азыркы бийликке бир укмуш, бардыгы уюшулган, экономикалык жана финансылык күчтүү бир мамлекетти белек кылып кеткендей эле сүйлөйт.
Мына биз ошол нерсени жасайлы деп иштеп жатабыз. Биз иштеген убакта мамлекет күчтүү болушуна жол ачып калалы деген чоң максат бар. Ошол максатка жетиш үчүн ушундай элди туура эмес багытка бурган саясатчыларды коомубуз өзү дагы токтотушу керек. Эртең шайлоо өтсө, элди дүрбөлөң кылып көчөгө чыгара турган эч кандай шылтоо жок. Мамлекет эч кандай басым кылбай, колунан келишинче шарттарды түзүп берип, эч нерсени уурдабай, бала чакасын бийликке алып келбей, тек гана чуркап иштеп жатат. Садыр Нуркожоевичтин багыты ушул гана, ушул багытты колдоп бересиздер деген үмүттөмүн, деди ал. Булак Назар News Чекит.org.